Саламатсыздарбы, менин атым Мира. Мен бүгүн жаңылыктар топтому менен сиздерди тааныштырам. УКМК маркум Күрүмтөбөл Камчы Көлбаевдин мыйзамсыз жол менен топтолгон байлыгын алдын ала 1 миллиард АКШ доллары деп баалады. Бүгүн 9 октябрда мүлк камакка алынды. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун 40тан ашык активдүү мүчөсү кармалганы билдирди. Атайын кызмат Көлбаевдин анын жакындарынын жана жан жөкөрлөрүнүн 850дөн ашык мыйзамсыз кыймылсыз мүлкү, асапняк, коттедждер, элиталык клубдар, эс алуу борборлору, пансионаттар, ресторандар, жер тилкелери, ат сарайлар, аңчылык жерлер, 60тан ашык кымбат баалуу унаалар, зер буюмдар жана башкалар бар экенин айтты. Аны менен катар курулуп жаткан 2 гана имаратта Көлбаев 700дөн ашык батирге ээ экени кошумчалады. УКМК кылмыш жолу менен алынган мүлктөрдү мамлекеттик кирешеге айлантуу иши башталганын баса белгиледи. Тергөөнүн маалыматы боюнча Көлбаевдин мүлкүнүн бир бөлүгү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарылган жана ишкерлерден тартып алынган. Дагы бир бөлүгү жаза аткаруу мекемелеринде отурган адамдардан, алардын жакындарынан байма-бай акча талап кылуу болгон. Андан тышкары Көлбаевдин жана анын чөйрөсүнүн чет өлкөлөрдөгү мүлкү бизнес кызыкчылыгы болгон Орусияда, Казакстанда, Грузияда, Туркияда, БАЭД жана Жапониядагы активдерин аныктоо улантуулары белгиленди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү ишкерлерди, чет өлкөлүк инвесторлорду кылмыштуу топтун мүчөлөрүн каржылоону токтотууга чакырды. Ал кылмыштуу топтун мүчөлөрү буга чейин көптөгөн ишкер жана инвестордон акча алып, башкалардын мүлктөрүн тартып алган учурлар аныкталып жатканын айтты. Эми баарыңарга эскертебиз. Мындан ары Крим чөйрөсүнө акча бергендерди да, Крим чөйрөсүмүн деп кимдир бирөөлөрдү коркутуп, акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда Крим чөйрө, Крим касса деген болбойт, деп Ташиев. Ошондой эле ал буга чейин кылмыштуу топтордон жабыркаган ишкерлерди атайын кызматка кайрылууга чакырды. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын жетекчиси Урмат Карабаев 16 октябрга камакка алынды. 6 октябрда анын баш коргоо чарасын караган сот Карабаевди камакка алуу боюнча УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Жергиликтүү басылмалар башкы архитектор кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип кармалганын жазды. Атайын кызмат бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Карабаев жетекчилик кызматка 2022 жылдын июнь айында дайындалган. Өзүн Күрүмтөбөл Камчы Көлбаевдин жубайымын деп тааныштырган аял 7 октябрда видео кайрылуу жасады. Ал жолдошун эскерип, бийликтен жакындарын тынч коюуну өтүндү. Ал учурда тергөө башталып, Көлбаевдин жакындары, кудалары, алар менен сүйлөшкөн адамдар, жумушчулар суракка чакырылып жатканын айтты. Ошондой эле аял жолдошу өмүр бою ак эмгек менен акча таап келгенин белгилеп, үй бүлөсүнө эч кандай байлык калтырып кетпегенин билдирген. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Сураныч, мага жана балдарыма карата каршы болуп жаткан аракеттерди токтотуңуздар. Биздин кудаларыбыз, туугандарыбыз, досторубуз, жумушчуларыбыз биз менен жөн эле сүйлөшүшкөн адамдар. Алар азыр аныктоого аракет кылып жаткан кылмыштуу топтун же схеманын мүчөлөрү эмес, деди ал. Ошондой эле ал кредитке салынган имараттар үй бүлөсүнүн жалгыз киреше булагы экенин белгилеп, бийликтегилерден кирешесиз калтырбоону өтүнгөн. Ири коррупциялык тармакты уюштурууга шектелип жаткан мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын абактагы мөөнөтү 9 декабрга чейин узартылды. Кутманованын камакка алынганы тууралуу 25 июлда белгилүү болгон. УКМКдан ал мамлекеттик акчаны кымырып алуу боюнча ири коррупциялык тармакты уюштурган деп белгилешкен. Ага дейре жаратылыш ресурстары министрлиги менен жаратылышты өнүктүрүү фондундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кутманованын жакын адамдары делген 8 киши кармалган. Ошол эле күнү Кутманова Туркиядагы уулун белгисиз бирөөлөр уурдап кеткенин айтып чыккан. Эртеси УКМК экс-министрдин уулу Туркияда коррупцияга шектелип кармалып, депортациялоо маселеси каралып жатканын билдиришкен. Кутманованын иши тууралуу президент Садыр Жапаров да комментарий берип, баласынын уурдалганы тууралуу маалыматты жоопкерчиликтен качыш үчүн өздөрү уюштурушуптур деп билдирген. КМШ өлкөлөрүнүн саммити өткөн 12-13 октябрь күндөрү Бишкекте мектеп жана бала бакчалар онлайн режимге өткөрүлүп, электросамокат тепкенге тыюу салынмай болду. Бишкек мэриясы мындай чечим саммит өтө турган күндөрү шаар ичиндеги айрым көчөлөр тосулгандыктан кабыл алынганын айтты. Ошондой эле КМШ саммити учурунда электросамокаттарды ижарага берүүгө убактылуу чектөөлөр коюлат. Чектөө 1 күнгө киргизилет. 12 октябрь таңкы сааттардан түнкү саат 12ге чейин.